صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me. Biz hazır Egipet'te Kayır şehrindayız. Alem Emeği'nin altındağı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nevresi Hüseyin radıyallahu anh'ın meçhidi jana ошондой кабыр ушул жерде. Борбордук Азиянын Сайыттер борборунун президенти Сайыт Умар Олмасханов жана анын орун басары доктор Нурланбек Ажы Исмаиловдун Египеттеги Сайыттер маселеси боюнча жолугушуулары жогорку деңгээлде өтүүдө. Расмий сапарда пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын небереси Хусейн радıyallahu анхунун кабырын зиярат кылуу башкы максаттардан болчу. Иш-чара диндин нуру наамы ыйгарылган доктор Али Жума жана бүткүл араб өлкөлөрүнүн сайыттеринин президенти Саид Махмуд Шариф ошону менен катар Египеттин көрүнүктүү инсандарынын коштоосунда өттү. Египеттин Кайыр шаарындагы пайгамбарыбыздын небересинин кабыры көркөмдүгү көз жоосун алган мечиттин ичинде жайгашкан. Иш-чараны өткөрүү үчүн ал жай толугу менен тосулду. Зиярат 1400 жылдык тарыхты камтыган, эшиктери сейрек ачылчу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын буюмдары коюлган жайдан башталды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля сайидина расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихудах. أدعو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما تفرقنا من بعده معصوما وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. مرحبا بكم في مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وفي غرفة الآثار النبوية. بسم الله. إذا أحببتم أن تترجموا إلى السيد تفضل يا أستاذنا. هذه آثار نبوية كانت في مصر من زمن كبير. Bir neçe kılımlardan beri saktалып турган буюмдардын арасында пайгамбарыбыздын кийимдеринин бири, таягы, 20-дан ашык кылычтарынын бирөө, шам чырактары жана башка буюмдары коюлган. Ошондой эле ал жерде небереси Хусейн радıyallahu анхунун өмүрүнүн аяктарында жазылган ыйык Куран китеп да бар. Алар туурасында тастыкталган маалыматтарды айтуу менен Шейх Али Жума өзү тааныштырып жатты. Ал эми буюмдарды көрсөтүп жаткан аталган мечиттин имамы болду. جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله. كما هو ما تفكش. هذا سيف العضد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من 20 سيف وهذا واحد منها وهو العضد. Айта кетсек, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарыбыз Ахли Байитим деп жакшы көргөн неберелеринин бири Хусейн радıyallahu анху Сайыт Умар Олмасхановдун чоң аталарынан болуп саналат. Анын колундагы сейрек кездешчү санжырасы муну толугу менен тастыктап турат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уруксаты менен басылган Хазирети Мухаммед алейхиссаламдын өмүр баяны деген китепте пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүмөн кийин силерге эки нерсе калтырдым. Буларга жабышсаңар жолдон чыкпайсыңар. Биринчиси экинчисинен чоң. Биринчиси Аллах Тааланын китеби болгон ыйык Курани Карим, көктөн жерге чейин созулган бекем жип. Экинчиси Ахли Байитим. Булардын экөө бири-биринен ажырабайт. Буларга баш ийбегендер менин жолуман ажырайт деп айткан. Ошондой эле ушул эле китепте Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси шарифинде Ахли Байитим Нух алейхиссаламдын кемеси сыяктуу. Аларга баш ийгендер амандыкка жетишет, калгандары куруйт деген. Ошондон уламда мусулмандар арасында пайгамбарыбыздын урпактарына болгон урматсы өтө жогорку даражада турат. قبل التطوير فهذه هي محدثة وهذا من الكشمير من الحرير المخلوط بالكشمير وهذه من القطيفة
ألف أحمد باشا الأمور كتابة الأفكار النبوية تتبع هذه الأشياء العلمية. اللهم صل على سيدنا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin neviresi Hüseyin radhiyallahu anhu'nun kavırı жайгашкан iri çoң bölümü biyik jana ötө kooz. Kur'an ayattары түшүрүлүп, анын көпчүлүк бөлүгү алтын жана күмүш менен жасалган. Ал жайда Kur'an окулуп дуа кылынды. Andan soň Şeyh Ali Cuma özü Hüseyin radhiyallahu anhu'nun tarixine toktolup seyrek malumatlar menen bölüştü. تحت هذه الضريح تحته تماما من جهة المصحف. نعم. بعدما قتل في كربلاء المجرمون ذو الجوشن وإخوانه من المجرمين الذين قاموا بقتله حملوا الرأس الشريف إلى يزيد. يزيد الله عليه. Belgile geçsek Hazreti Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den 6 balasının içinden 5'ü özü tiriu gezinde kaytış bolup, жалгыз kızı Fatima kalat. Peygamberimizin urpaqtары uşul kızından törölgön Hasan jana Huseynden taragandar olup sanalat. Allahumma salli ala seyyidina Mustafa ala habibika nabiyika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah.